Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Бүгүн мен сиздерге уникалдуу бир адам менен тааныштырып, өтө сонун сухбатты сиздердин назарыңызга тартуулаймын. Ал үчүн экрандан алыстабай, биз менен аяны чейин чогуу болуңуздар. Жана каналга каттар элек болсоңуздар, подписаться каналын басып, жаңы берүүлөрүбүздү көрүш үчүн коңгуроо кнопкасын кошо басып, биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда Кара Балта шаарынын Азирети Осмон атындагы Ислам институтунун мүдүрү устазыбыз Алым Халил Дамулланын алдында сухбатына келдик. Ал үчүн биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келгенибиздин себеби биздин көрөрмандарга бир жакшы маселелерден айтып, каналыбызда адем ахлакта калууга үндөгөн жакшы бир маселелериңизден айтып берүүңүз үчүн астыңызга келип отурабыз. Андан мурун дагы бир сөзүм бар эле. Ушул сиздин астыңызга канча жолу келсек дагы мына отурган китептерди көрөбүз дагы. Ушул китептердин өзүнөн эле мен курсагым тоюп, көңүлүм шат болот да. Дайыма азыр берүүбүздүн астында бир эки көрөрмандарыбыз менен китептерди тааныштырып коелу. Урматтуу көрөрмандар, устаздын мына кабинетиндеги мындай эски китептер бар экен. Көрсөңүздөр болот. Раналым. Астыңыз. Кайсыны? Андан кийин мына. Ой, 10 килограмм чыгат го китептер. Ошону. Мындай жакшы китептер бар экен. Урматтуу көрөрмандар, ал эми бул жактарда устаздын өзү басып чыгарган дагы китептер бар экен. Андан сырткары мындан башка дагы бир чоң китепканасы бар устазыбыздын. Биз дайым келгенде ушул китептерди көрүү менен өзү ушунчалык адам таң кала турган бир жагдайга туш келебиз. Анткени бул китептер жөндөн жөн бул жерге келип калган жок да. Буну кандай бир улуу адамдардын колунан жазылып, кандайдыр бир улуу адамдардын колунан өтүп, кандайдыр бир адамдар окуп, ушул китептер биздин жашообузда бирөөнүн үйүндө болбосо, бирөөнүн үйүндө ушул китептин закондору, канондору ишке ашып турат да. Турабы да, кандай дедиңиз? Ооба. Кана эмесе? Ошол китептердин бири мына менин колумда китеп. Бул кол жазма. 230 жыл башта кол жазма жазылган. Бул укуктук китеп. Муну биз кыргызчага которгонбуз. Эми сандан сапатка өтүштү каалаймын да. Алхамдулилlah 30 жыл аралыгында Кыргызстанда диний чоң өзгөрүүлөр болду. Мечиттерде жамааттар, жаштардын динге кызыкканы, илимге кызыкканы, эми ушулар илимди алуу менен биргеликте иш жүзүнө чыгарыш. Илим деген ооздон айтылган сөз эмес, ал иш жүзүндө аткарылыш керек да. Аткарыш үчүн сөзсүз мурдагы аалымдардын жолуну, ушул эски китептерди жазган аалымдардын жолуну жолдосо эч убакта жаман болбойт. Ага дагы илимге амал кылуу, адамдык сапатты сактоонун бир жолу кичпейил болуш. Кичпейилдик канчалык илимге жетсең дагы, канчалык жогорку деңгээлге болсоң дагы өзүңдү башкаларга теңшинтпестен кемсинтип турсаң, Аллах Таала сенин даражаңды көтөрөт. Аткарыш үчүн сөзсүз мурдагы аалымдардын жолуну, ушул эски китептерди жазган аалымдардын жолуну жолдосо эч убакта жаман болбойт. Ага дагы илимге амал кылуу, адамдык сапатты сактоонун бир жолу кичпейил болуш. Кичпейилдик канчалык илимге жетсең дагы, канчалык жогорку деңгээлге болсоң дагы өзүңдү башкаларга теңшинтпестен кемсинтип турсаң. Адамдарга бирдекени үйрөтүп коелу, шагиртим деп. Алар канчалык даражага жетсе дагы шагиртим дебесең, ал улуу урматтуу киши, ошондон барып дуа алгын деген. Аулиялардын керемети ушундай. Ушу жер бети мындай аулиялардан эч бош эмес. Булар такай болот. Эми андай кишини баардык адам биле бербейт. Аны билиш, алардын сырын билиш өтө оор. Жупуну элгенде бизде тескери
Özbekçe mi vardı? Şöhret bilen şum nefsini şad etme, merdumlar arasında özünü köp yad etme. Kurataka ku nefsini kuvandırma. Kuratak savak bersen ömür boyu bırak amalın çok bolsa. Olbasa imam bolsang, senin maksatın dünya tuttu, kadir bar tuttu bolsa, kuvandırma, el içinde kep kurup sözüngdü ulandırma. Kiçpeyil bol. Ataktan alamın dep diningdi aylandırma urandığa. Kiçpeyil bolbosaң, anan Allah'ın razılığını maksat kılbosaң, el içinde şahtak dаңkım şeyh degen, molda degen, Öyle degen el içinde kep bolsun desen ağa jetesin. Biroq tiyagынан quruq kalasың da, dindi koyup dünya kılgan talap, natijada ökөөнөн тең quruq kalat. Dindi koyup dünya kılgan talap. Allah Taala uluu urmаттуу dindi berse, ошо амал кыл десе, ал din аркылуу dindi көпүрөөк кылып дүйнөнү кадыр бартты максат кылсаң, акырында дүйнөдө жок, динде жок, quruq каласың. Ошол үчүн биз өзүбүздүн имамдыгыбызды, мударистигибизди, муфти, казылыгыбызды аздектебестен, динди аздектеп, амалыбызды, Куранды аздектеп, Пайгамбар саллаллаху жолуну, Аллах Тааланын аятын аздектешибиз керек да. Аллах Таала бизге чексиз байлык берген, ошо байлыкты эстен чыгарбашыбыз керек. Астагфирулла ва ин таудду нематалла ла тухсуха. Алланын силерге берген жакшылыгыңар санасаңар сан жетпейт. Süylep turganыбыз биз үчүн кандай бакыт. Көрүп турганыбыз биз үчүн кандай бакыт. Басып турганыбыз биз үчүн кандай бакыт. Сокурга барып сага эмне керек десе, мага көз керек дейт. Төкүргө барсаң мага бут керек дейт. Адамдардын бүгүнкү айрым бир адамдардын түшүнүгү байлык, бийлик болгону менен байлык, бийликти табасың, бирок Аллах Таала берген неаматты, сага берген ден соолукту бекер берген нерсең жок болсо, байлык, бийлик менен таба албайсың. Айрыкча Кыргызстандагы эркиндик менен билдик бүгүн. Саясий дагы, диний дагы эркиндик. Ушул эркиндикти, ушул берпирликти туура колдонуп, элге туура багыт берип, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатыны максат кылып элге biz ruhani жактан элди коргошубуз керек. Ар кандай азгырыктарга, ар кандай агымдарга кирбестен мекенди коргоо бул биздин милдетибиз. Ал коргоого бизге эң бир тирек боло турган сөзсүз бизге чейинки амал кылып келген аулиялардын, биздин аалымдардын жолу. Ошол жолдон Аллах Таала сиз менен бизди азгырбасын. Ар бирибиз Аллах Таала кулум десин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмметин. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Достор, мен сиздерге дагы бир кызыктуу нерсе көрсөтмөкчүмүн азыр. Кимиңердин колуңарда, кимиңердин үйүңөрдө, кимиңердин менчигиңерде мындай ушунча көргөн белеңер көөлүктөрдү. Жөнүн айтканда мындай көөлүктөрдү сакталып турганын кимиңер көргөнүңөр. Мына биздин устазыбыздын эмгектерин канча адамдар баалап, мамлекет тарабынан да бааланган, муфтият тарабынан бааланган, коомдук жактан бааланган ушунча удостоверениясы бар экен. Андан сырткары мына биринчи баштасак, дамыла мына жакшынакай медалыңыз бар экен. Так, бул медаль Көз комиссия, дин иштер боюнча. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салым үчүн, кызматташтык үчүн төш белгиси менен сыйланат. Мына туугандар, бул устазыбыздын мындай медали за сотрудничество такмединиз мындай экен. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан күбөлүк номер 18 Исаков Халиддин диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салым үчүн деп туруп бул бирби. Хоп. Экинчи, мындай медаль бар экен. Кыргызстан аксакалдар төрагасынын. Кандай дейт? Кыргызстан аксакалдар төрагасынын. Бунун Ал башка. Бул аксакалдар
Mana bu yerda yazılıp turadi. Qirg'iz Respublikasi deydi. Ardaqtu Oqsoqollar kengashi deydi. Oqsoqollar kengashidan beri. Bunday ustozimizda bunday bir medali var ekan, ondan sirtqari mana chet mamlakatdan nimadan berilgan, Turkiyadan. Ha, bu ana bu ne dedingiz sizlar? Bunday. Bunda şu Türkiye'den dinge qo'shma salmış. Dinga qo'shuncha udostayverenler ekan, ko'riklar. Bu yerda misol uchun nimalar? bu Allah cennet ko'rib. ne bu dumka deydi. Bu muftiyatlik ekan. Bu bo'lsa, oy, bu size ardaqtu inson degan ko'ylak ekan. Bu Buna nima ekan? Buna bunday bir medal var ekan, ardaqtu inson, ondan sirtqari ardaqtu inson, ondan sirtqari mana bu yerda ne deydi? Tak. Qirg'iz Respublikasının ardaqtu insonlar qo'mliq birikmesi degan birikmeden berilgan ekan. Ondan sirtqari mana Isaqov Abduhalil Aji Qirg'iziston Respublikasının ardaqtu oqsoqoli degan nom bor ekan. Ondan sirtqari do'stlar, mana bunday nima debdim, Qirg'iz mamlakatining bu muftiyatdan ekan. Diniy boshqarmaligining ardaqtu olimi degan bunday bir lenta bilan siylandi. Ondan sirtqari do'stlar, buna o'xshagan gramatalar bajraydi, timira. Mana yerda Qaravolda shahrining qisqasi yaxshisiz degan, ondan keyin bu yerda adep Mehmet shu rasululloh tak shunday gramatalar bor ekan. Ondan sirtqari tug'anlar mana bu yerda manaki rozchilik qat, ardaq gramata, rozchilik qat. Ondan sirtqari muftiyatning ardaq gramatasi. Ondan sirtqari tak tojardaq gramata, mixti atul, rozichilik, Molda Halil ustoz edi, rozichilik. Bo'lsa Chuy oblastdan berilgan ardaq gramata ekan. Buna tug'anlar. Ondan sirtqari ondan sirtqari buna ustozimizning emgaklari bu yerda. Bunday emgaklar var. O'zining yozgan kitoblari, o'zining chiqargan, o'zi qo'darib bosgan mana eski Qur'on ekan adamlar. Bunday broshurlarni bosib chiqarib tinmay elga xizmat qilib shunday do'stlar. Ondan sirtqari ustozimizning